Анан баланын өзүнүн кризистери бар. Андай неме туура эмес жол менен чыгып калат экен да. Же болбосо бул мамиле түзүүдө проблема пайда болушу мүмкүн. Ата-энелер менен сүйлөшпөйт экен, сырлашпайт экен. Чындыгында бала деген ал жок деле алыстайт. Биз гиперопекага өтүп кеткенбиз э. Ошол тарбияны чаттай баштайт да. Каяна турчуң, биз барбыз дейишибиз керек экен. Сен өзүң кылып атасыңбы же балага? Өз алдынча балдарды качан кое берели, киндигибизди качан үзөлү. Ошол обществого ал аял молодец болгон, ал маалда. Анын кичинекей кезинде ушундай сексуальный нарушение болбош үчүн эмне кылабыз? Мен көрбөгөндү көрбөсүн деген. Маршруткада болгон ыдыкта төрөлө берген балдарын караган эмес депчи. Кантип туура ата-эне болууну үйрөнөбүз. Айтат, сен кандай өзүң ата-энесиң десин. Мени күйөөм ала качып кеткен, бала төрөлдү, бирок сүйүп кете аламбы десем, андан ары жашай албайтам, сүйө албайтам. Эмнени каалайт аял? Ишенимдүүлүк, камкордук, коопсуздук, жылуулук болгону ошол. А сен мага эмне бере аласың? Мен сага жакпай калдым окшойт. Бирок Дастан Сити турак жай комплекси дал сиз каалап жаткан нерсе. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы. Балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Өзүмө жеке куржунга аябай көп психология жаатында ар кандай суроолор келет. Балдарды тарбиялоо жаатында болобу, мамиле жаатында болобу. Ошон үчүн өзүм психолог болбогондугума байланыштуу атайы ошол жаатта адыскөй адамдарды чакырып, бүгүн сиздердин суроолоруңуздарга жана коомдо болуп аткан окуяларга бир көз чаптырып көрөбүз деген ойдомун. Бүгүн бизде мейманда Түштүк психотерапия институтунун негиздөөчүсү психолог Самиева Айна жана ошондой эле Бишкек мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын окутуучусу психолог психотерапевт Жыргалбеков Жакшылык. Кандайсыңар? Саламатсызбы, жакшы. Өзүңүз? Жакшы. Биз дароо дегенде эле ошол өлкөдөгү болуп аткан акыркы окуяларга баш багуу менен баштайлы. Бүгүн суроолорум абдан көп. Атайын адыскөй адамдарды чакырдым. Анткени өзүм психолог эмесмин, психотерапевттик жайым жок. Ошондуктан адыскөй адамдардан бардык суроолорду камтыйбыз деген ойдомун. Жакында эле акыр чикир салуучу жерге Таштандыдан кичинекей ымыркай бала табылды, тилекке каршы чарчап калды. Мындай окуялар буга чейин дагы абдан көп кездешкен. Бул жаатта психология илими менен карай турган болсок, эмне кылганыбызда балдарыбыз менен кыздарыбызга кандай тарбия беребиз, кандай ата-эне болобуз, мындай жорукчосундарды жасабаш үчүн алдын алышты, кандай алдын алабыз. Ата-энелер муну чыгарганда, баягы сториске чыгарганда аябай көп жазышты да. Биз балдарыбыз менен кайсы учурда сүйлөшүшүбүз керек, уулдарыбыз менен, кыздарыбызга эмне дешибиз керек, мындай жосундар болбош үчүн ата-эне менен баланын ортосунда мамиле кандай болуш керек деген темада аябай талкууладык. Бүгүн мына ошол теманы силер менен дагы талкуулайын деп атам. Эми бул окуялар көп болуп кете берет. Бул жакта 2-3 проблема бар негизги. Биринчи проблема бул деген ата-энелик баягы милдеттерге даярдыгы боюнча мындай сабак окутуу же болбосо үй-бүлөнү пландоо боюнча окутуулар керек болот. Ал даярдык болбогондон кийин ата-эне баягы финансылык жактан, социалдык жактан, психологиялык жактан ошо ата-энеликке жетпегендиктен ушундай окуялар болуп келет да. Эми бардык нерсени деген биз алдын ала баарын планировать эте албайбыз, бирок ошондо дагы ошол ата-энелик баягы
психологиялык жактан ошол даяр болдубу же боло элекпи, калыптандыбы же калыптана элекпи ата эне болуп, ошол өтө маанилүү. Экинчи жактан бул ага чейинки тарбияны айтып кеттиңиз. Ошол үй бүлөдө деген биз өзүбүз деген ата эненин ортосундагы болгон мамилени көргөндүктөн биз ошол модельди кабыл алабыз. Кабыл алгандан кийин ошондой биз өзүбүздүн дагы үй бүлөбүздү куруп баштайбыз. Бул ата энеде деген ата эне менен баланын ортосундагы деген тарбияда деген кыйынчылыктар болсо, анан бизде деген мындай бар да, детский неблагополучный опыт деп коет. Ошол кичинекей кезинде алган оор турмуштук оор кырдаалга кабыл алынса, анда бул сөзсүз түрдө балага дагы чоң таасир берет. Өзүнүн үй бүлөсүн калыптанганда, анан өзүнүн баласын тарбия бергенде бул моделдер колдонуп башталат. Ошондуктан бул проблема ошо үй бүлөдөн келип чыгат. Андан кийин ошо өз баласын дагы тарбиялаганда бул проблема дагы пайда болот. Айна, сиз кандай? Мен мындай деп ойлойм. Биринчи өзүбүз күнөөлүүбүз, коом. Эмнеге дегенде кыздарга, балдарга сексуалдуулук, сабаттуулук бизде жок. Ошол тема жөнүндө сүйлөсөң, уят, антип сүйлөбөгүлө деп басмырлап же сөгүп же мындай жаман мамиле кыла башташат да. Анан мен мисалы балам 7 жашар, жакында сурады да, качан кыз менен өбүшсөм болот депчи. 7 жашында эле дарыган болуп туруп. 7 жашында эми азыр интернет деген бар, баардыгы ачык да. Мен аны 24 саат аркасынан жүрө албайм. Мен айттым, 18ге чыкканда паспортуң болот, ошондо биринчи врачка барып экөөң текшеринесиң. Анан кыз менде оору жок экен, экөөбүз достошсок болобу деп анан барасың. Оны да эмес болуш керек. Сен оору жугусаң, сени камайт, анын оорусу болсо сен оору жугусаң, сени камап коет дедим да. Десем, ондо ол кыздын да оорусу болсо, аны да камап коебу дейт. Камап коет дедим. Ондо өбүшсө болбойт экен. Ооба, оору жугат, микробдор бар деп түшүндүрүп коем да балдаргачы. Анан бир кыз жакса, жакшы мамиле кыл дагы, колуңан өпсөң болобу же бир подарка бер, анан колуңан өпсөң болобу деп сурап көр. Анан майли десе, анан окей, колуңан өпсөң болот. Вот так вот. Ол мисалы бирөөнүн чек-арасын бузба деп ошону түшүндүрүп атасың, э? Мен дагы баягы мындай эми довольно властный апамын да. Кыздарга эми жаман мамиле кылба деп түшүнүп турабыз да үйдөчү. Анан кийин бизде еще маршруткаларда байкасаңыздар, баягы ыдык көрсөтүүдө мындай бир картинка бар. Ошондон абдан көрсөтүп алып, 1000 жолу ошону түшүндүрүп, чайнап, кыздарды кармабаш керек, уят болот, сени камап коет, экөөбүздү камайт. Потому что сенин паспортуң жок, сенин паспортуң азыр мен депчи. Анан биз көбүнчө баягы кыздарга эле басым жасай беребиз да, баягы узун ки, көп жалжаңдаба, скромный бол, анан сен ушинтсең, анан кийин сени ушинтип кармайт да депчи. Анан сен ушинтсең, ушинтип изнасиловать этет да, это нормально. Эми Кудайга шүгүр, илгери ошондой эле азыркы комментарийлерде, мурун ошондой эле азыркы комментарийде аялдар да эркектер дагы мындай болуша башташты. Мен баягы көрүп кубанам да, что баягы кыз баланы күнөөлөбөйчү. Анан мисалы мен кызыма көп онтип сүйлөбөйм, балам ошентип сүйлөй турган болуп калдым да. Эмнегеден сен эркексиң, сени күнөөлөйт. Анан сен аркаңан, сен али 18 чыга элексиң, мен биринчи кетем. Анан биринчи мен камалам, анан сен камаласың. То есть ошол чек ара жөнүндө закон болуш керек. Законго биз баш ийишибиз керек, болбосо эми көп преступление, эмелер көп болуп кетет. Правила болгондо жакшы деп ошентип баягы баланын кичинекей суроо бергенде, мисалы биздикилер коркот да, өбүшөм же кантип пайда болдум десе, сразу сексуалдуу чоң адамдын оюндагындай кылып айтып берем деп ойлонуп коркуп кетишет. Ошол эле биринчи суроосун эле кичине эле айтсаң эле болду, ошо бала кетип калат. Ошондой деп элечи. Ошентип мисалы кичинесинен эле 4 жашынан 5 жашынан мындай кичине суроо берет. Ошол суроосуна эле жооп берсең, анан ошондой болбойт экен. Анан биз ата эне баланын кулагында мындай закон түрүндө калабыз да, биздин сөздөрүбүз эмне кылышты билбей калганда, ошол бессознательный деп коет го, бессознательный биздин үнүбүз да. Анан ошо эмне кылышты билбегенде биринчи ошону эми апам ошенткени деп ошол таяна баштайт да. Мисалы мен атам дагы баягы жигиттер менен сүйлөшүп көрө элегимде, сен кичинекейсиң, биринчи окууңду бүт, боюңду окуп калсаң биз карайбыз, бирок өзүң кыйналып каласың, окууң жок, билимиң жок болсо иш таба албай каласың деп түшүндүргөн да. Окууңду бүтүп, анан жигиттер менен сүйлөшө бер депчи.
Анан баягы жигиттер менен свидание чыкканда, кармаласа, значит сени жакшы көрбөйт, кармалабай деле жакшы көрсө болот деп ушинтип мани сүйлөшүп мага мындай. Анан апам болсо мындай жаман сүйлөйт эле да. Мен уят кылып минтпе, урушупчу, мен эч ким менен сүйлөшө элекмин али. Апам ошондой мындай агрессивный айтат эле. Коркутупчу. Эмне болуп кетти, эмнеге урушуп атасыңар, мен түшүнбөдүм да. Атам аны чайнап түшүндүрүп берген үчүн, баягы жигиттер минтип кармалаганда сразу атам сөздөр эсиме келет эле да. Мени жакшы көрбөйт экен, мени карматат го. То есть өзүм али чайнап ойлонушту билбейм. Бирок ошо атамдын үнү, мындай добрый, мээримдүү, жакшы айткан сөздөрү кулагымда калгандан ошого таянып, эме мындай движение кыласың да. Ошо ата-эне менин үнүм баламдын кулагында, баламдын бессознательныйында кандай болуп калып жатат. Анан бир эле ата-энени күнөөлөгөн да болбойт. Эмне дегенде биз коом бала опыт алат да коомдон дагычы. Мисалы, өзүнүн атасы жаман болсо, же апасы жаман болсо, бирок эжеси, жемеси, эжекеси жакшы болсо, ошого таянып, ошодон үлгү алганга аракет кылат бала деле. Мисалы, менде клиенттер бар, апасын жаман көрөт, бирок бир кандайдыр бир эжекеси болгон, аны адам катары жакшы көрүп, сыйлап, ошону үлгү туткан, ошону үлгү тутуп, азыр могу терапияга келген, ошого сүйөнүп, ошол киши жөнүндө айтып берип, ошол мени жакшы көрчү деп мындай терапевт мамиле кылат да. Кээ бир киши подарка жөнөткөн эмелер болгон терапиядан кийинчи эжекесинечи мени сыйлап, жакшы көргөнүңүз үчүн рахмат деп. То есть биз коомдагы баягы бир эле ата-энени күнөөлөбөй, өзүбүз да кандай пример кылтабыз балдарга, кыздарга эмне деп сүйлөп атабыз. Мисалы, мен балама то есть ыраазы болгонум, бир жолу эжекеси айтканда, балдар класста балдар мисалы кыздарды уруп, кыздар мына урду, тиги ур деп келет. А сиздин балаңыз жөнүндө бир дагы андай сөз ала элекмин. Тарбияңызга рахмат деген да. Ошо нормально идем дедим да мен дагычы. Ошо да, биз ошо кыздарга да, бирок мен кыздарга да айтыш керек экен. Эмне байкайм, мисалы, кызым балам уруп коет, сен менен коркосуң дейт да. А сенден корккон жок. Бирок кыздарга да айтышыбыз керек, чек араны сыйла деп түшүндүрүп. Балдарга игровой формада айтсак, андай чайналып жакшы кирет. Эркек балдар, жок, негизи эле балдарга, балдарга игровой формада айтабыз, Бак Кытайларда сонун видеолор бар, көргөнсүздөрбү? Игровой формада какой-то практический бир нерсе кылат дагы, ошондо баягы лекция айтсаң түшүнбөйт бала. Мында практика жөнүндө мындай опыт катары көрсөтсөк, уже сразу сиңет да. Балдарыбыз менен кичинекей кезинен эле сүйлөшө береликпи, же өспүрүм курагында сүйлөшүшүбүз керекпи? Ал сексуалдык жана немелер өнүгүп атканда, көздөрү алиги деп жанып калганда. Баланын баягы калыптанышына жараша өзүнүн убактысы бар да. Анан айтып кетпеди баягы мындай оюн түрүндө айтып неме түшүндүрүп беребиз деп. Оюн түрүндө бул ошол 7 жашка чейин болушу мүмкүн, же 12 жашка чейин болушу мүмкүн. Анан өзү биз баланын калыптанып келгенине мындай эме деген бар да, психосексуальное развитие ребенка. Бул деген баланын ошо сексуалдык жактан калыптанышы бул мындай бир этаптарга бөлүнөт да. Ошо биринчи ошо 3 жашта деп коет. 3 жашта деген ар бир бала эркекпи же кызбы ошондо мындай идентификация болот аныктап. Мен эркекминби же кызмынбы, жынысты айгинелейт, Анан 3 жашка чейин, 3 жаштан 5 жашка чейин болушу мүмкүн. Калыптанып келгенден кийин бул биринчи деп коет. Ошол маалда анын суроолору пайда болушу мүмкүн. Анан кызыкчылыгы пайда болот да, кыздарга болгон, же балдар эркек балдар кыздарга, же кыздар эркек балдарга. Анан баягы бул жерде деген катуу урушуп койсок же уят деп эметип койсок, балада деген ошол башка жыныска болгон мындай коркуусу пайда болушу мүмкүн. Бул кандай ошо психикасына калып калышы мүмкүн, ошо биринчи мындай тажрыйбасы баланын баягы кызыкканда. Бала менен сүйлөшүш керек, түшүндүрүп бериш керек. Ушул эки ар кандай эме бар, эркек бар, аял бар. Ошо бирок анын деңгээлинде. Анан 7 жаштан бир 12 жашка чейин бала деген эркек кызга бөлүнбөй калат да. Көбүнчө алардын эң негизги муктаждыгы бул окууда болуп калат. Сексуалдык жактан алар көп бири-бирине кызыкпай калат. 12 жаштан баштап ошо экинчи мындай эме эркектердин калыптанышы
эркек боюнча башталат, аялдардыкы аял боюнча башталат. Ошондо дагы мындай экөөнүн ортосунда болгон айырмачылыгын баягы байкап, анан бири-бирине болгон баягы биринчи мындай сексуалдык кызыгуу пайда болот. Ошол кызыгуу пайда болгондо дагы өтө маанилүү ошол өспүрүм жашта туура түшүндүрүп берүү. Бизде көбүнчө ошол мындай коомдо уят деген нерсе бар. Уят деген нерсе мындай ал эч жакка кетпегендиктен баягы бала түптөлгөндөн кийин бул көптүк деген мындай сексуалдык энергия баары бир кала берет да. Анан ал эч жакка чыкпагандан кийин жанагындай формада чыгып калат да. Зордук зомбулук формасында. Анан кийин ошол энергияны тыя берсек, ой уят болот, эл эмне дейт, коом эмне дейт дей берсек, ал энергия каяка чыгарын билбей, анан жана ыдык көргөзүү, анан жанагындай неме туура эмес жол менен чыгып калат экен да. Туура эмес жол менен чыгып калат, анан кыздардыкы менен балдардыкы дагы башкача калыптангандан кийин көбүнчө биз ойлойбуз, баягы кыздардыкы бул жанагы сексуалдык өзүнүн деген жыныстык сексуалдык эме болгондон кийин эгер зордук зомбулук көрсөтүлсө, ал энергия эрте ойгонсо, мисалы жашы жете электе, анда бул дагы баягы туура эмес калыптанып калат да. Эмнеге биринчи сексуалдык опыт деп коет, аялдардыкы жана эркектердики бул баарынын анан жашоосуна деген таасир этет. Же болбосо бул жыныстык жактан проблемалар пайда болушу мүмкүн, же болбосо бул мамиле түзүүдө проблема пайда болушу мүмкүн. Ошондун негизинде жанагы сиз биринчи берген суроодо деген бала төрөгөндөн кийин балага болгон мындай мээримин, сүйүүсүн энеси арналбай калгандан кийин ошондуктан да таштап кетет да балдарды. Бул көпчүлүк учурда баягы ар бир мындай кырдаалды өзүнчө карап кетишибиз керек. Бул жана социалдык факторлор бар, бирок биз азыр ойлоп көрсөк, социалдык факторлор эң биринчи орунда эмес да. Баягы 90-жылдар эмес да, азыр эч ким баягы ачка калган жок. Көбүнчө бул үй бүлөлүк баягы үй бүлөнүн ичинде ушул төрөгөндөн кийин ал никеде болбогондон кийин же болбосо көп мындай уят сезимдер бар да. Ошол уят сезимдер деген чыда албагандан кийин ошо кыз келиндер балдарын таштап кетүүгө мындай мажбур болот да. Анан өзү дагы даяр эмес болгондон кийин. Анан же болбосо баягы биринчи сексуалдык опыты деген начар болгондон кийин. Бул баардыгын мындай комплекстүү карашыбыз керек да. Өз-өзүнчө караганда дагы болбойт, бирок бул проблемалар деген ар тараптуу болгондон кийин социалдык дагы, үй бүлөлүк дагы, анан психологиялык дагы проблемалар болгондон кийин биз муну ар тараптуу караганда бизде мындай бир түшүнүк болот да. Бул жакта дагы мындай таштап кетүү деген бул бизде деген коомдо дагы мындай аябай катуу нааразычылык чыгарат да. Анткени бул уят кантип таштап кетти өзүнүн баласын деген бул жакта мындай стигма пайда болот да. Ошол стигма деген мени деген баары урушат, мени баары жаман көрөт. Ошону дагы чыда албай калгандыктан баягы баланын коопсуздугуна азыр деген жана baby box деп айтып атпайбы депутатыбыз, ошол өтө маанилүү да. Ошо балдарды ошол жака таштап эметсе, алар деген баягы аларда деген шанс пайда болот да. Же болбосо мындай барып деген детский дом малютки деп коет, ошол жака таштап койсо, анда ал өмүрү сак болуп калат. Бирок бизде деген уят болгон үчүн балдарды деген таштандыга таштап же башка жака таштап салып атат. Биздин коомдо баягы ата-эне менен баланын ортосундагы бир байланыш жок болуп атат. Биздин көйгөйүбүз ошондо болуп атат. Биз ата-эненин ролун кантип аткарышты билбей атабыз. Балдарыбызга кантип ата-эне болушту билбей атабыз. Мисалы үчүн мен үйдө балам менен сырдашып, антиментип сүйлөшүп калсам, айтат да мындай, менин классташтарым, балдарым, досторум ата-энелери менен сүйлөшпөйт экен, сырдашпайт экен. Анан эмне десем, ал мамасы менен сүйлөшүп баштайт. Ал менин досум кантип апасына бул көйгөйүн айтыш керек деген суроолорду сурайт да.
Анан мен билбейм ал жаатына, силер айткылай эми ата эне менен баланы кантип бириктирип, сырдаштырып, мындай кантип туура ата эне болууну үйрөнөбүз деген суроо сурайм. Эми мындай идеальный ата эне деген дагы азыр түшүнүк бар. Бул деген ата энелер өтө катуу тынчсызданган баласы боюнча. Ошондуктан баласы менен кандай бир мындай мээрим төгүп, анан гиперопека деп коебуз, баягы өтө катуу. Биз гиперопекага өтүп кеткенбиз, Ошол эми эки мындай четки позиция бар да. Бир чет ошол гиперопека, экинчи жагынан бул баланын негизги муктаждыктарын канааттандырбаган ата энелер да. Ошондуктан көпчүлүк ата энелер бул баланын деген өзгөчөлүктөрүн түшүнүш керек да. Мен айтып кеткен, ар бир жашта өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бала деген күндө башкача болот. Күндө өсөт, ал өнүгөт. Анан баланын өзүнүн кризистери бар. Ошол кризистерден өзү деген өтүш керек. Анан ата энесинин бул жактагы баягы катышуусу бар да. Кайсы бир учурларда ата эне көбүрөөк катыш керек, кайсы бир учурларда азыраак катыш керек. Ошондуктан бул жакта эгер ата эне деген негизги милдеттерди аткарбаса, же болбосо камсыз кылуу жагынан деген милдеттерин аткарат, бирок эмоционалдык жактан милдеттерин аткарбайт. Курсагын тоет, кийимин берет, бирок эмоционалдык көңүл бөлбөйт, Көңүл бөлбөйт, сүйлөшпөйт, сырдашпайт, билбейт, эмне жөнүндө ойлонот, эмне жөнүндө кыялданат, эмне кандай максаттары бар баланын, кандай мындай ички дүйнөсүн жакшы билбейт. Бул ата энелерде ошол баланын менен ата энесинин ортосундагы мындай аралык пайда болот да. Ошол аралыкты деген балада дагы, ата энесинде дагы бул кандай бир мындай эмоционалдык жактан проблемалар болушу мүмкүн. Мисалы, көбүнчө ата энелер мээримин төгүүдө, сырдашууда кандай бир өзүнүн көйгөйү бар да. Аны бере албайт эмоционалдык жактан. Мындай тиричиликте деген кадимки эле мындай максат милдеттерди аткарат, бирок эмоционалдык жактан өзүнүн проблемасы болгондуктан баласы менен сырдаша албайт же мамиле кыла албай калат. Балада деген ошол мезгилде алыстык пайда болгондон кийин эки нерсе пайда болот да. Же болбосо мени деген азыр страх наказание деп коет, ошо коркуу, туура эмес кылсам. Экинчи бул ата энеси менен жакындык жок болгондон кийин бул мындай ички коркуу сезими пайда болот. Туура же туура эмес кылдым депчи. Анан туура эмес кылдым деп эсептесе бала, аны айткысы келбейт, айткысы келбесе, анда деген көп мындай ичинде деген ошо топтоло берет, топтоло бергенден кийин бул өз алдынча чече албагандан кийин, муктаж болгондон кийин бул жактан бул бир мындай жарылууга алып келет да. Жарылууга алып келгенде бул эмне болушу мүмкүн? Же болбосо ошол эле девианттык журум-турум деп коебуз, мындай коомго берилип кетет, досторуна берилип кетет, көчөгө берилип кетет. Анткени анын ичиндеги мындай угуп, аны түшүнүү муктаждыгы үй бүлөдө деген канааттандырылган жок. Ошондуктан башка жерден издеп баштайт. Башка жакта издеп баштагандан кийин аякта деген табат, тапканда деген ал жакта ошол дагы өспүрүм убагына келгенден кийин бала деген баягы эчтекесин айта албай калгандан кийин, биякта деген алыстык пайда болгондон кийин бала деген өз алдынча баягы өзү дагы алыстап баштайт да ата энесинен. Өспүрүм убагында чындыгында бала деген ал жок деле алыстайт. Анткени өзүн деген табыш керек, издеш керек. Өспүрүм убакты 13-14 жаштарындабы, 15, 12 жаштан башталат. Бул андан кийин 18 жашка чейин ошол өтөт. Уже азыр түшүндүм. Өзүн таап, өзүн издеп, кой өз алдынча олоюн деп аттырды, тийишпей эле коелу да аларга, Тийишпей эле коелу дегенде деген бул бала деген аягына чейин мындай чоң иш эмес да, жете элек да. Ошондуктан деген ал баягы өзүн таба албай жүргөндөн кийин ал көп нерсени деген аракет кылат, көп нерсеге кошулат, бирок ошол эле маалда кайра кайтып келген мүмкүнчүлүгү болуш керек да ата энесине.
То есть ата энеси деген кандай болсо дагы кабыл алыш керек баласын. Бул жакта кандай деп түшүндүрүп берсем, бул бир чети деген өзүнчө деген үйрөнөт, кандай мындай өзүн таап кеткенге. 18 жашка келгенде биз деген кесип тандайбыз. Кесип тандаганда биз мындай өзүнчө бир жашоого кетебиз. Өзүнчө жашоого кетиш үчүн биз деген өзүбүздүн ата энебизден алысташыбыз керек. Же болбосо психологияда бул сепарация деп коет, бөлүнүү. Бөлүнгөндөн кийин бизде деген өзүнчө жашообуз башталат. Бирок ошол эле мамилебиз деген ата энебиз менен мамилебиз башка бир формага айланып келет да. Бул жашоонун негизги эмелери, принциптери. Эгер ал ажыра албай калса, анда ата энеси менен байланышы ошол бойдон эле калса, анда баягы созависимость пайда болот. Бул баягы өз алдынча деген чечим кабыл албайт, өз алдынча жашоосун алып кете албайт. Мындай жашоого дагы мындай умтулуп өзү мындай чоңоюп кете албайт да. Чоң киши болуп кете албайт. Бул бир этап ошону деген кризисти өтүш керек баары бир деле. Кандай болсо да. Айнак. Мен дагы бир психотерапия жактан айтайын эле, мисалы бизде машина айдашты үйрөнөбүз, мисалы курска барабыз, оны право алыш абдан кыйын. Практика жүзүндө үйрөнөбүз. Балалуу болуу, ата эне болуу да андай бир үйрөтүү жок да. Бала өзүнчө төрөлөт, өзүнчө чоңое берет, төрө, катар төрө деп эле биздикилердин баягы келиндерге, кыздарга кыстай беришет. Тезирээк турмушка чык, бак өзү жетиле элек, бол дешипчи. Эч кандай баланын психикасы жөнүндө, физический кандай развитие болот, эмне болот бизде түшүнүк жок да, кыздардачы. Андан кийин баягы бала төрөлгөндө дагы биздикилер бул кыйналып калбасын, жардам берели дебейт да, баягы эркек өзүнчө болуп кетет, кайын журт өзүнчө, баардыгы дагы деле баягы кыздан, келинден эме кызмат, дагы деле баягы эркекти унутуп калбаган, сулуу болуп жүргүн, балаң деле карай бербе. Жок, биринчи 3 жыл экөөң слияниеде болосуң, балаң мындай кичине жүрмөлөп, башка жерлерде карагыча. Это нормально, сен балаң менен слияниеде болгондо. Сен эркекти караганга эмес, эркек сага жардам бериш керек. Ал бир эле сенин балаң эмес да. Өзүнчө эле баягы эркекти дагы, эркек сенин биринчи чоң балаң дешипчи, биздикилер эмеге мындай эмени бузуп салышат да. Келинди апа кылып, күйөөсүн баласы кылып, ушун бирдемке. Иерархиябыз бузулуп калат. Анан жакшы чоң сепарация болгон эркек не болуп атат, мен атамын, мен күйөөмүн деп ал ролду албайт дагы. Баягы кел мен дагы карайм, бул менин дагы балам деп, баягы кыз жок, мен келин өзүм карайм десе да, ой менин балам кыйналып калдым деп ал баягы баш ийбей талаш алат өзүнүн ордуна, аталык ордунучу. Баягы сепарация болбогон, ыңгайлуу болуп атса ошол тема. Анда эркек дагы эме, өзүң карай бер, мен колуман келбейт, ал кача баштайт. Да, то есть ал да бала болуп алат да. Да, почему бы и нет? Очень удобно, да? Мисалы менде ошондой баягы эркектер менен мамиле кылганда, ошондой эркектер менен баягы эмне болуп атат, сен эмнеге менин немеми алып алдың? Бул меники, бер деп талашкан эркектерди көрүп, блин, классно деген да. Мен мисалы жок, сен эркектей экенсиң деп, көбүнчө бизде аялдарга эме болуп коет да. Назигирээк болуп, анан мындайраак кылып түртсөң, өзүң анан кийин анан эркек өзү кылыш керек, эркекке сен жеткиришиң керек депчи. Жок, эркек да чоң калыптанган болуш керек да. Бир эле кыздан эмес, ошо эки тараптан. Анан дагы мен айтайын, өспүрүмдөр жөнүндө бизде еще мынаны байкасаңыздар болот да. Мисалы биздин ата эне бизди кандай тарбиялаган болсо, биз да ошондой тарбиялайбыз. Мисалы урушканда, сөккөндө да, мисалы кантип урушабыз, кантип акырабыз. Көбү мисалы ошол опыт, билим жок да баланы тарбиялоо боюнча. Анан кийин ошол болгон опыту менен ата эненин тарбиясын көргөн да, ошол тарбияны чаптай баштайт да. Бирок бул жерде эмне минус, баягы баланы как личность көрбөйт дагы, ата энеси менен болгон мамилени, өзүнүн болгон травмалар менен мындай баланы көрбөйт, бала менен мындай эле ата энеси менен мыякта прошлый менен гештальттарын жаба берет да, мындай айтканда. Эгерде ошо билим болгондо, сепарация болгондо, мен өзүм кандай адаммын, колуман эмне келет, эмне келбейт түшүнүгүм пайда болгондо, мен баланын башка личность экенин көрө алам да. Ошондо балам менен мындай колунан эмне жакшы келет, эмне жакшы келбейт, ата эне катары өзүнү чоң сезип, ага
чайнап түшүндүрүп алам. Могу сепарацияда мага мындай биринчи сепарация жөнүндө укканда мындай ой келген да. Баягы 3 жашар бала чоңоюп жакшы басып калып, анан элдерге кошулуп мынтип жүрөт го. Анан кийин бир нерсе болуп кетсе коркуп кетип, апасынын жанына келип кичине же апасы бир нерсени түшүндүрүп берип, анан кайра элге кошулат, социумга. Подростковый момент уже не физически, психологически окшоп кетет да. То есть мен вроде бы социумга кошулуп өзүнчө бир ордун тапкым келет, аракет кылсам, ошондо апам же атам мага мындай: мен бияктамын, если что, келе бер деп турса. Каяна турчуң, биз барбыз дейишиң керек деп турса, мен психологически мисалы бир нерседен коркуп кеттим же колуман келбей калды, мен жүгүрүп келип, папа мындай болду, айта аламын. Анан ал мындай поддержка берет, эме кылат, түшүндүрөт. Анан мен кайра социумга кетем. Ошентип моралдык күч алат экенде ата-энеден. Да, ошентип анан кийин сепарация башталат да, оңоюраак болот. Ата-эне дагы, бала дагы мындай социумдан өзүнчө бир орун ала баштайт да. Биз эми көбүндө анан еще бизде психоаналитиктер мынтип айтат да. Бала төрөлгөндө апасынын ичинде ал кичинекей бир мамлекет мындай дүйнө, даже мындай границалары бар. Анан курсаң ток, жылуу, эчтеке кайгырбайсың, жатасың жыргап, анан бир маалда эле килтейген дүйнөгө түшүп калдың. Границасы жок, үшүп атасың, курсагың ач, не бала болуп кетти да. Анан ошондо 4-5 ай донашивание болуш керек дейт. Баланы кучактап, мен бармын деп, бирөө потребностьтарын жаап, мутаждыктарын жаап, ушинтип жүрөгүндү күлбөгөн угуп, бала каяка келгенин түшүнүш үчүн 4-5 ай донашивание болуш керек. И не важно там эркек или аял, эркек деле кылса болот. Анычы кыздар деле түшүнбөйт баланын деп аңкылдаганын түшүнбөйт, ыйлап сыктап. Ошо жаңы төрөлгөндө эркектин көкүрөгүнө коет го баланы. Ошо да маанилүү да. Да, ата менен да связь болсун, байланышты. Бирок баары бир биринчи жыл баары бир байланыш деген көбүнчө несимен болот. Анан негизги ошо биринчи жылда деген калыптанган нерселер бул коопсуздук. Эгер кийинирээк баягы тынчсызданууга калыптанса, эч жерде мындай тынчсыздануу, эч жерде өзүн деген коопту сезбесе, адам ошондо биринчи жылын карап көрүш керек да, эмне болгонун. Бирок ол жылды карашыбыз да кыйын да. Кыйын, анткени не помнит же. Не помнит, да. Ошол психоаналитиктер первый эмелерде ошол жакта болгон деп айналат да, ошол жактан калыптанган. Гипноздор жардам бербейби? Жок, Гипноз бул методикасы эскирген негизинде. Көп азыр Кыргызстанда, дүйнөдө ал деген колдонулбайт, андай мурункудай. Бирок мурун баягы биздин ата-энебизде калыптанып калганда гипноз деген биз баягы гипнозду эмне деп ойлойбуз? Бул баардыгыбыз муктаж болобуз деп бир мындай золотой таблетка деп коет. Сыйкырдуу, келдиң, сыйкырдуу гипноз кылды, болду, ошондон кийин адам ичпей калды, айыгып кетти, туура жолго түштү же ушундай сыяктуу бизде эметет да, ушундай кабыл алат да, бирок андай жок. Бияка мен толуктайып кетейин деп аткам, баягы сиз айтпадыңызбы, балдар менен ата-энесинин ортосундагы болгон баягы тарбия. Мындай карап келсек да болот да, тарбияны деген биз деген мындай заман аралыктарда ата-эне менен негизги баягы конфликт деп коет, проблема отцов и детей деп коет го. Бул мындай карап келсек, мындай экинчи дүйнөлүк согушта, совет доорунда алган тарбия, андан кийин ошо согуштан кийинки поколение деген кандай негизги мындай установкаларды берген балдарына. Бул деген согуш болуп кетиши мүмкүн. Ачарчылык, бул даяр туруш керек. Бул эч кимге ишенбеш керек. Бул деген өзүңдүн өмүрүңдү сактап калыш үчүн деген баягы баарына даяр болушуң керек дегенчи. Ал согуштан кийинки поколение деген өзүнүн ушундай установкасын бергенден кийинкилер дагы ошол установканы берип баштаган. Бирок бул эки поколенияден кийин ал деген баягы эчтеке болгон жок го деп сурайт да. Ата-энелерчи. Баары жакшы го, ачарчылык жок, баарыбыз баягы эметсек болот деп. Анан бул жакта башка бир кризистер пайда болот да, мисалы 90-жылдагы кризис. Анан 90-жылдагы төрөлгөн балдар, аларда дагы, анан алардын ата-энелеринде дагы башкача түшүнүктөр пайда болот да.
Ошондуктан кризистер анандай заман карап келсек, ошого дагы жараша биз тарбия беришибиз керек. Заманга жараша ата эне болобуз, заманбап болобуз. Бирок ошол эле маалда сиз 90-жылдары ачарчылык көргөн ата энелер, балдар азыр өзүлөрү ата эне болуп баратат. Анда эки негизги мындай бөлсөк болот да, ошо гиперопека, мен көрбөгөндү көрбөсүн деген, мага болгон баягы тарбияны деген көрбөсүн, мен башкача мээримди берем, мен мындай өзүнө деген өтө чоң жоопкерчилик алып алат да ошол ата энелер. Ал как раз таки азыркы ата энелер биз болуп калабыз да. Анан биз эмне кылышыбыз керек гиперопекадан чыгыш үчүн? Биз деген бир чети деген, эгер ошол биз же болбосо сценарий боюнча деп коет, же антисценарий деп коет. Сценарий деген бул сизге ата энеңиз эмне десе, сиз ошондой жашайсыз. Антисценарий сизге ата энеңиз эмне десе, сиз карама каршы жашайсыз. То есть антисценарийди колдонот экенмин. Биз деген ошол антисценарийде болсок, бирок биз баары бир деле эмне айтканынан, ошонунан биз каршылык көргөзүп, башкача жашап атабыз. Анан балабызга дагы башкача мамиле жасап атабыз. Мисалы деген кээинки клиенттер келет, айтат, мени ата энем урчу, мындай кылчу, ачка койчу, анан мындай мээрим төккө эмес, анан бияка барайын, көптөн таарынычтарын айтат да өзүнүн. Анан ошол таарынычтарын айткандан кийин айтат, сен кандай өзүң ата энесиң десем, жок, мен андай эмесмин, мен мындай курска алып барам баламды, бүт акчамды ошого берем, кымбат мектепке барам, кымбат. То есть бул жакта өзүндө өзүнө ала албаган нерсени алып берет да. Бул декомпенсация деп коет. То есть муну баягы баласы аркылуу неметет да. Анан бирок баары бир деле баласы менен проблемасы бар. Биз айтабыз, эмне проблемаң бар десек, ал айтат, ал мени баягы түшүнбөйт, мен кылган нерселерди барктабайт, эметпейт депчи. Сен өзүң үчүн кылып атасың, же балаң үчүн кылып атасың депчи. Ошондо биз жанагы кичинекей кезиндеги эмелерге барып калабыз да, историяларга. Андан сырткары биз сүйлөшкөндөн кийин түшүнүп баштайбыз да, бул ата эне өзү үчүн кылгандан кийин баласына болгон баягы жоопкерчилиги жогору экен. Жогору жоопкерчилик болгондон кийин анда күнөөсү дагы жогору болуп баштайт да. То есть ар бир ата эне өзүнүн баласы үчүн күнөө сезимин сезет. Кандай болсо дагы, жаман болсо дагы, жакшы болсо дагы, ошол күнөө менен биз иштейбиз да. Негизи жоопкерчиликти чектегенден кийин бала деген ошол бала баарын алды, бирок баары бир деле ага жаккан жок. Ошондуктан психологияда деген мындай түшүнүк бар да. Достаточно хороший родитель. Бул мындай кыргызча которгондо кандай болуп калат? Жакшы, жеткиликтүү, жакшы ата энеби? Жеткиликтүү же жакшы ата эне деп койсок болот да. Болушунча жакшы. Болушунча жакшы ата эне. Анан биз болушунча эмес, идеальный болоюн деп койбуз. Ошол дагы проблема бар да. Бул эки жагынан карап келгенде аябай идеалдуу болууга кажет жок экен да. Азыр ошо оюң учуп кетер элек деп кошуп кетейинчи, сине. Мен айтып атам го азыр антисценарий, сценарий бул жерде дагы деле мен баягы баланы көрбөйт, мен ата энем менен эле, ата энеме бир нерсени доказывать этип, ошо мен сен мынтип жашасаң жакшы болот эле. Мынтип жашасаң бактылуу жашайт, мына көрдүң, мен сага көрсөтөм кантип жашаш керек деп, Бул ата энесине эле бирдемке ата эне менен көйгөйү бүт элек экен да. Ама баланы мен көрбөйт, балага гана баланын өзүнөн сураш керек. Сен эмнени каалайсың, сага эмне жагат депчи. Мисалы, мен апам кайнак сууга жууйт эле да. Мындай таза болуш керек деп, тоже вот эта гиперопека была. Мен ысып кеттим, жок деп ыйласам укпайт эле. Мен на фоне этого и плюс психология, балдарыман суу кандай ысыкпы, муздар кылайынбы, эмне кылайын деп үйрөндүм, сураштычы. Эмне дегенди мен билбейм, анын денеси кандай сезет. Мисалы, бир история окугам, бир эме айтып бергенде, атасы футболист болгусу келет экен да. Анан футболдогу жумуш беле пианино үйрөнөсүң деп өлө уруп ушинтип пианино үйрөткөн экен да. Анан эптеп бүтүп дипломду таштаптыр да, пианинонун көрүндү деп таштап кетип калат экен да. Мен балалуу болоюн,
мен баламды футболго берем дейт экен. Анан баласы төрөлөт экен, бирок баласы пианино ойногусу келет экен. Ал атасы жок, футболго бар, футбол эркектердин эмеси, сен барышың керек. То есть бул жерде дагы деле мен баланы көрбөй атам. Мен ата энем менен болгон капачылык менен жүрөм да. Биз ошо психотерапия келгенде ошо бул сен өзүң кылып атасыңбы же балага? Ошондо өзүнүн конфликттерин чече баштайт дагы. Могу жерде баланы личность катары көрө баштайбыз да. Сценарийде башкача мындай түшүндүрүп кетсе болот да, биз баягы көрөбүз го. Бүт 5 поколение докторлар, 10 поколение военныйлар мисалы. Алар деген ошо сценарий да. Атасы энесине берип кеткен мындай установкалар. Баягы бала түшүнбөйт болушу мүмкүн ошол маалда, бирок өзү каалаган нерсесине барбай, ошол айткан нерсесин кабыл алып, ошо сценарий менен жашап кеткен. Кээинки учурларда ошондой көрсөк болот да. Көп поколение келип бир кесипте ээ болуп, анан баласы айтат, жок, мен башка жака барам депчи. Анан экөөнүн ортосунда тиричилик эме пайда болот да. Бири-бирине каршылык пайда болот, тирешүү пайда болот. Немечи, ошондо кыска нуска айтып болачы, сепарацияны кантип кылалы, өз алдынча балдарды качан кое берели, киндигибизди качан үзөлү? Юридикалык жактан ошо 18 жашка толгондон кийин биз баары бир ошо баланы деген өз эмесине коебуз да. Мындай жоопкерчилик жактан мындай. Бул бир чети ошо туура. Психологиялык жактан биз ошону деген даярдап келишибиз керек. 18 жашка чейин биз мыйзам түрүндө милдет болгондон кийин 18ден кийин биз баягы колдоо көрсөтө беребиз. Бирок мисалы өз алдынча жашап баштады. Өз алдынча мисалы турмуш куруп баштады. Биз деген ошону баары бир кое бергенди үйрөнүшүбүз керек да. 18 жаштан кийин юридикалык жактан ата эне жоопкерчилигин бала үчүн алып жүрбөйт. Албайт уже. Бир нерсе кылса өзү жооп берет. Өзү жоопкерчилигинде жашайт. Ошо 18 жашка чейин мен ойлойм, бул юридикалык жактан дагы, психологиялык жактан дагы ошо баланы деген өз алдынча даярдаш керек да. Ошол убакытка жеткенден кийин өз алдынча болуп калат. Байланыштар кала берет. Бул баары бир өмүр бою. Бирок сепарация деген бул бала өз алдынча жашап кетүүсүнө баягы жол берүү. Мен кошумчалап койсом болот, бала төрөлгөндө уже первый этап сепарация по идее. Мисалы апасы бир нерсе болуп калса, бала өзүнчө жашап кете алат да. Мисалычы, секинден ошо сепарация баштайт. 3 жаш, анан мектеп, анан подростковый возраст ушинтип башталат да. Бирок менин оюмча, мисалы бир 40 жашка чейин мындай сепарация жакшы болбойт да. Эмнегеден биз как тренер, мугалим катары мындай айтканда, эми уже кичинекейин деген эмес, бирок мугалим катары бир акыл насаатыбыз айтып, поддержка берип, бизге келгенде биз принимать эте алып, бир 40 жашка чейин үй бүлө куруп, өзүнчө бир жумуш болуп, мындай нормально бутка туруп калгуча, ата эне мындай эме болуп турабыз, мындай. Бул баягы ролдорду бизде баягы роль чоңоюп кеңейип баштагандан кийин биз бир кесипке болобуз, анан бир досторубуздун арасында башка роль болот. Ошол ролдор деген кеңейиш керек да. Бир эле ролдо кала бербеш керек да. Мисалы, үй бүлөдө деген калып калган, баягы 40 жашка чейин ата энеси менен жашап калган балдарды карап көрсөк, алардын башка ролу жок. Мисалы деген жумушу жок, же болбосо өмүр бою бала боюнча баланын ролунда кеткен. Бул башка ролдор өнүкпөй алган да балада. Мисалы, өзү деген аял алган жок, же күйөөгө тийген жок, ата болгон жок, же бир кесипке ээ болгон жок. Бул башка ролдор жок. Өзүнүн баласы ошо 18-16 жаштагы кандай болсо ошондой эле бала. Ама азыр полиси ошо кичинекей болуп калат. Мисалы бизде орустарда апасы менен калган эмелерди исследование кылышкан экен да. Апасы өтүп кеткенден кийин баягы 60-70 жашка чейин апасы менен жашап, апасы өтүп кеткенден уже көбү баягы өзүн жоготуп калат экен да. Ошо сиз айткандай роль жок да уже. Роль жок да. Баягы апасы берген роль жок. Ошого мисалы биз 40 жашка чейин мындай жакшы сепарация кылып, бала өзүнө жакшы сүйөнүп калганда, биз картаябыз. Ну, не знаем кандай картаябыз, ошондо бизди караялгыдай бала болуш керек да. А эгерде сепарация болбогон болсо, биздинтип көзү карап отурган бала болсо, ондо ал бизди карай албайт, качып кетип калат. Же мындай зөгүрлүк кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн туура сепарация кылуу биринчи ата эне өзүбүз үчүн керек да. Картайганда бизди караш үчүн.
Анан мындай өз алдынча жоопкерчиликтүү, үй бүлөнү тарта алган, маминкин, папинкин сыночек болбогон уулду кандай тарбиялайбыз? Анан сизге болсо мындай өзүн барктай алган, өзүн сүйө алган, туура жар тандай алган кызды кандай тарбиялайбыз, Сизден баштайлы. Эркек тандемин айтып коелу. Эркекти сиз тайын Эркекти калыптанууда ошол негизги мындай бир мындай секрет жок. Мындай кылып койсоң, баягы чыныгы эркек чыгат деген. Карап келсек, бул эркекти эркек кыла турган нерселер абдан көп да. Мисалы, бул айтып коет го, баланын ою талады депчи. Бала деген ошо сыртка чыгып, ошол сырттагы болгон нерселер менен күрөшүп, ошондон пайда болот да эркек. Ошондуктан негизги тереңирээк карап келсек, бул үй бүлөдө атасы өзү кандай алып жүрөт, ошону көрүп, бала дагы ошондой калыптанат. Бул биринчи, биз чоңоюп келатканда биз билбейбиз кантип өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек экенин. Экинчи, жана 3 жашка келгенде деген эркек кандай, кыз кандай деген баягы түшүнүк пайда болгондон кийин биз оюн аркылуу, мисалы, туурайбыз, ошо туураганда деген бул өтө маанилүү. Оюн аркылуу биз идентификация болобуз. Эркек өзүнчө, аял өзүнчө. Эркектер машина ойнойт, кыздар курчак ойнойт дегендей. Ушундай бул оюндар баягы жөнөкөй көрүнгөнү менен, бирок баланын ошол калыптануусуна өтө маанилүү салым кылат да. Бул ошо 7 жашка чейин. Андан кийин биз башка өзүбүз үчүн эркектерди көрүп баштайбыз. Мугалимдерди, тренерлерди, же болбосо мындай кино персонаждарын. Ошол персонаждарды көргөндө биз биринчи ошол образды идеалдаштырабыз. Идеалдаштыргандан кийин биз өзүбүздү кандай экенибиз, ошол көргөн нерсеге окшошпузбу же окшош эмеспизби? Ролевой модельдер. Ролевой модель. Андан кийин ошол окшоштук айырмачылыгыбыз деген абдан көп болсо, анда эркекте баягы эме пайда болушу мүмкүн, разочарование. Бул мен андай эмесмин. Эгер эстеп көрсөңүз, баягы кинолордо, мурун боевиктерде кандай эркек, Шварценеггер болуп келчү эле. Ошол эркек балдар баягы ошондой болгусу келген. Бул коомчулукта азыр андай культ жок. Мисалы, азыр андай боевиктер жок. Бар, бирок анчалык деңгээлде биз аларга мындай окшош болгубуз келбейт. Карама каршы азыр эркектерге башка уксат берилди, кей-поп группаларды көрүү мисалы, же болбосо боёнуу мисалы. Бул дүйнөлүк тренд. Муну менен эчтеке кыла албайбыз. Бул дагы эркектердин калыптануусуна баягы чоң эме берет да. Бирок эркектердин ошондуктан эркектерде баягы психологиялык проблемалар пайда болот. Себеби көпчүлүк мындай уксат өзүнө бере албайт. Эмоциясын чыгарганга, мисалы деген ыйлаганга же болбосо ушундай сыяктуу нерселерге эркектер бере албайт. Ошону канчалык көп өзүндө камтып кармап турса, ошончолук бул проблемаларга алып келет да. Бирок ошол модельдерди эмес гана, бул биз көрүп эле туурап анан ошондой болбойбуз да. Бул туура сөздөрдү айтуу. Ошо эркектердин эркектерге болгон туура сөздөрүн айтуу. Бул бирдемеге мажбурлоо эмес, мисалы чыныгы эркек кандай болуш керек? Ошол күчтүү болушуң керек, бирок өзүңдүн слабый жериң дагы кабыл алышың керек. Бул ар тараптуу болушуң керек. Жок, ошол эле маалда эгер сен бирдемеге жетише албасаң, бул иштей аласың. Бул кандай десем, бул атасын айткан сөздөрү көбүнчө ошо атасы балдарына андай сөздөрдү айтпайт да. Биздин тарбия модельдери. Бизде модель тарбия аталар деген өзүнчө эле аалам болуп жүрө беришет го. Бирок андай дагы азыр азайып баштады. Карап келсек, андай дагы мындай атасы деген көп мындай
катышат тарбияда. Андай аталар да көп азыр. Бул туура, бул өзгөрүү. Ошондуктан экинчиси эң маанилүү. Баягы суу куйдук, баарын көргөздүк, өсүп өнүккөндөн кийин өзү кабыл алат да чечимди. Өзүбүздө дагы көп нерсе бар да. Биз баягы ойлойбуз, сырткы эле нерселер себеп болот депчи. Бирок ички нерселер дагы көп эмеси бар, себеби бар да калыптануусуна. Кандай чечим кабыл алат? Мага азыр эч кандай конкретный правило же эме жок деген абдан жакты да, баягы эркек балдардын эмесинечи, чоңуюшуна. Кыздарга дагы бизде ошо бир конференцияда отурам, анан кийин эме бир апа жөнүндө айтып атышат, төрөйлөй берген балдарын караган эмес депчи. Анан кийин биз ошол кыз деген мындай болуш керек же эркек деген мындай болуш керек деп бир убежденияны берет общество мисалы. И ошондо ошол аялды ошол обществодагы карасак, ал маалда ошо эркектин артында туруп только төрөш керек деген, ошол аял сыйлуу деген бир убеждение болгон да. И ошол обществого ал аял молодец болгон ал маалда. Азыркы биздин маалда болсо мындай тоже ар кандай убеждение болот да, мисалы назик бол, мынтип отур, только чисто женственный бол, алга аракет кылба. Же болбосо акча тап, баарын өзүң кыл, эркектердин баары жаман деп ушундай эки азыркыны карап көрсөк, эки стереотип бар бизде азыркыда. Апаларыбызга ошондой болгон болсо, бизде ушундай. Азыр айткандай, кыздарда да мындай конкретно ондой ушундай бол деген эмес. Бизде мисалы азыр биздин спортсмен кызыбызды карасак, Айсулуу. Ал өзү эмнени каалайт, вроде бы не соответствует общественный эмеге. Сен кызсың, сен назик болушуң керек, ал өзү дагы айтып берген, эмне кыласың деп, көп эме болгон деп. Бирок ал мынтип ойлогонда мага жагат, мне вкусно, мен ошол нерсени кылам. Ошол нерсенин профессионалы болгон, мировой чыкты. Ал өзү как личность катары, мен эркек аял деп эмес, а как взрослая личность катары калыптанды. И ошондо ал мисалы эркекке же кайненесине же башка бирөөлөргө мамиле куруудан коркпойт да, мени таштап коет, менен ажырашып кетет, мен көчөдө ачка калам балдар менен деп баягы каяктагы бир түшүнүксүз манипуляцияларды кылбай, нормальный личность болгондо, чоң личность, өзүнө жаккан жашоосу болгондо, любой эркек кайненесине спокойно келиңиз чечишели. Эмне болуп атат? Эмне дартыңыз бар? Деп мындай чоң адам катары мамиле куруп кете алат да. Биз ошо кыздарыбызды, балдарыбызды сен ким болгуң келет, эмне кылгың келет деп ошол адам менен таанышууну үйрөнсөк, анан ошол адамга ошол жардам бере алсак, ким болуусуна карап. Анан да бир эме айтмакмын. Мисалы бизде математикадан аксап экичи болсо, бирок русскийден же литературадан жакшы болсо, математикасы калып кетти деп көбүнчө математикага упор кыла баштайт да. Кайсы жактан шыгы бар болсо, ошол жакка кайра басым кылыш керек. Демек, ошол жактан акча жакшы табылып кетет. Главное такая задача жакшы акча табуу. Бизде кесип тандоодо аябай көйгөй го, мисалы 10-11 класста балдардан ким болосуң десе, эч ким билбейт го эмне болорунчу. Биздин поколение ошо, бирок азыркы поколение более бизге караганда эмерак, чыйрак. Ал үчүн баягы мектептерде психологдор болуш керек. Ошо профориентация деп коет. Өз алдынча ошол тесттердин негизинде баланын шыгын көргөзө турган тесттер бар, анын каалоосун аныктаган тесттер бар. Анан бала менен чогуу консультация өткөзүп, анын ата-энеси менен чогуу консультация өткөзүп, бир кесипти тандоо. Анткени кесип тандаганда бул ошо профориентация өткөндөн кийин бала өзү түшүнүп калат. Кайсы кесипке бара алат, кайсы кесипке шыгы бар, анан кайсы кесипти каалайт. Мен атаман силерге бир практика дейт. Мен ошентип баягы апам айтканда бухгалтерияны тандадым, баягы үй бүлөгө да үлгүрүш керек, иштеш дагы керек деп бухгалтер бол деген да. Макул тандадым, жакпады. Анан атама келип, мага жакпады, мен башка кесип каалайм дедим да. Десем, майли деди. Сен биринчи ошол жумушту барып, мына жумуш жагып атат де, мен ошол жумушту иштеген бирөөнү таап берем, ошол жака барып практика кыласың деди. Макул дедим. Бир жумушту айтам, эми атам уже чоң эле ар жерде тааныштары бар киши да. Бир эмени аркама коюп коет, ошого барып иштеп көрүм, жакпады. Ошентип бир 10 кесипти карап көргөм да, анан кийин акырында ошол эме психологияда калгам да, ошо экинчи кесибим боюнчачы. Эгерде ошол бизде деле азыр чоңойгонубузда уже тааныштарыбыз болот. Ошол эле баланы мисалы мен билбейм, бизнесмен болом же спортсмен болом же бир нерсе болом десе, попробовать
даамдап көрсө анан билинет да. Неме айна жана кыз тарбиялоодо айтып атканбыз азыр аябай тема болуп кетти го, өзүн өзү сүйүш керек, өзүн өзү укмуш болуш керек деген темачы. Биз мисалы үчүн ошол эле жанагы маршруткада болгон ыдыкта баланы көчүгүн кармап жүрүп аткан баланы ошо кишини көп деле айыптаган жокпуз, бирок ошону карматып коюп туруп берген кызды аябай тепкиледик го. Жагып аткан ошондо эмне турду депчи. Анан дагы негизи эле кыздарга коюлган абдан коомдо айыптар көп да. Ошондон биз баягы ошол айыптардан суурулуп чыга алган, өзүн мындай жакшы, өзүнүн жүрөгү менен көкүрөгү менен эсептеше алган, өзүнө жакшы бийик баа бере алган, мындай башка эркектерге колдонулуп калбаган, колжоолук болуп калбаган татыктуу аял затын кантип неме кылалы? Биз эки тараптан мындай кичине аксап калганбыз да, мисалы эркектерге ыйласа болбойт, а кыздарга тишин көрсөтүп агрессировать этсе болбойт. Мисалы, ошол биз только жинибизге стай ыйлап деп баягы ыйлап турсаң сени ким түшүнөт, эмне беле деп мындай жок деп айтканым, это по-другому да. Ар бир апа ыдык жөнүндө түшүндүрүп балага, кызга нельзя, нет, и биринчи өзүбүз ошону соблюдать этишибиз керек. Мисалы мен атам, апам мени сүйлөп атса, сен кимсиң деп айта аласың да. Сен мени кабагыдай кимсиң депчи. Ошол биринчи өзүбүз балага кандай мамиле кылып атабыз, анан ошол аны сага эч ким ондой мамиле кылганга акысы жок деп биз айтсак, анан биз коом. Бирок мен деле комментарийде жаман аргумент урушуп элем, бирокчу ушуну правалар качат депчи. Ошол ыдык боюнча мен деле комментарийде өз оюмду жазып, ошол эме айттым. Ошо болбойт андай деп жазганымда, бирок мисалы карап турам да, азыр эркектер дагы, бирок аялдар дагы эме болуп калды. Эркекке күнөөлүү, неге кызы коркуп калды байкуш депчи. Ал күнү эркек киши блогерлер дагы чыгарып, эркек кишилер өздөрү эми сөгүшүп, андай болбойт да дешипчи. Коомчулук катары баягы коркпой, мени жаман ойлойт, мени урушуп кетем деп конфликттен коркпой, биз дагы айтып турсак, бир тамыр пайда болот элдердечи. Сиз дагы ошо айтканыңыз жагат да, ошол темаларды көтөргөнүңүзчү аудиториягачы. Ошол баягы канчалык биз көпчүлүк болсок, андай нерсе болбойт деген көпчүлүк болгондо, ар бир адам көпчүлүктөн коркобуз. Мисалы мурун ошол сен кызсың, сен күнөөлүү болосуң деген үчүн биз көпчүлүктөн коркуп айта алышыбыз кыйын болчу эле да. Азыр биз андай болбойт деп биз граница коюп көпчүлүк болсок, баягы ошондой нерсени кылайын деген адамдар да коркот да. Мисалы Кореяда биздин мекендештер бир кызды мындай кыска кетип калат көбүнчө. 2 минут берин деп карап коюшу, жөн эле карап туруп сүйлөбөптүр. Анан ал полиция чакыртып, сексуальное насилие деп полиция чакыртыр. Камерадан карап, силер ушул кызды карадыңар деп депортацияга койгон. Да, даже караганга акың жок да, законно. Мисалы Кореяда деген бардык телефондор ошо сүрөткө тартууда функциясы бар, ошо звук чыгарат да. Ал анткени аякта мындай ошо сексуальный фетиш деп коет да, ошол транспорттун ичинде тийишүү, анан сүрөткө тартуу. Ошо сүрөттөрдүн баары деген сүрөткө тартканда угулсун деп атайын ошол камералар деген ошондой функциясы бар да. Бул сексуальный фетиш деген бул бир чети муну бузулуу деп айтса болбойт. Анткени бузулуу, сексуалдык бузулуу деген бул баягы психикалык бузулуу менен дагы байланыштуу болот. То есть психический жактан адамдын аң сезими ордунда эмес дегенди билдирет да. Сексуальный нарушениялар болгондуктан булар дагы кандай бир сексуальная фиксация деп коет да муну. Ошондон жагат, рахат алат. Ошол баягы биз баягы билебиз башка формаларыны, кандай баягы өзүнүн мүчөлөрүн көргөзүп, ушундай сыяктуу элдер бар. Ал психикалык жактан терапия өтүш керек деген ойдомун да, ошол адамдар. Кичинекей кезинде ушундай сексуальный нарушение болбош үчүн эмне кылабыз? Ошо сексуальный нарушение болбош үчүн биз дайыма деген бала менен биринчи ошо контактта болуп турушубуз керек. Сүйлөшүп, мындай баарлашып, билип, бала эмне жөнүндө ойлойт. Бирок бул нерсени кылган күнү деле эч ким кепилдик бере албайт, ошо бала ушундай сексуалдык эмеге нарушение болуп кетиши мүмкүн деп.
Бул айтып атпаймынбы, бул жеке карашыбыз керек. Биз дагы азыр бөлүп атпайбызбы эркектерге, анан аялдарга. Бул дагы баягы коомчулукта ар кандай ойлорду жаратат да. Бирөөлөр ошол эркекти күнөөлөйт, бирөөлөр деген ошо аялды күнөөлөйт. Эми бул ар бир ситуацияда өз-өзүнчө карап эметишибиз керек. Биринчи мыйзам түрүндө карашыбыз керек. Экинчи бул жалпы коомчулукта болуп аткан нерселер, булар нормальныйбы же нормальный эмеспи мисалы. Ошол зордук, зомбулук бул жок. Бирөөнүн чегин бузуп кол салуу бул жок. Бул нормальный эмес. Ошондуктан бизде пайда болгон баягы программалар болуш керек. Эмнеге биз баягы мурун деген мектептерде сексуальный воспитание боюнча деген сабактарды өтөлү десе, ага тыюу салып койгон, а эми азыр көрүп атабыз кандай эме иштер чоңоюп келип атат. Сексуальный воспитание бул баягы жыныстык жактан үйрөтүү да. Бул ар бир кишинин өзүнүн деген эмеси бар, чеги бар. Кантип мамиле куруш керек негизи эле. Эркек менен аялдын ортосунда кандай мамилелер болуш керек. Ар бир киши өзү сый урматка ээ болуш керек. Анан балким ошо сиз айткан кыздын жакты карап келсек, ага болгон ичиндеги болгон баягы зордук, зомбулук көрсөтүп атса дагы унчукпай койгону бул балким деп атам, балким бул үй бүлөдөгү баягы биз деген көбүнчө эмне кылабыз, ата энебиз деген келип деген өзүбүздүн жеке границаларыбызды көп жолу бузат. Комнатага кирип келет, анан урат же болбосо ушуга көнүп калган кыз болушу мүмкүн, мисалы. Болушу мүмкүн деп атам. Ошондой учурларда мисалы кыздар деген баягы каршылыкты көргөзө албай туруп берет экенде зордук, зомбулукка. Анткени зордук, зомбулукта 3 реакция бар да негизинде стресске. Бул бей, беги и борись. Бей деген бул кайра урушуп келет. Экинчиси деген беги бул качып кетет. Үчүнчүсү бул еще замри деген бар. Бул эме туруп калат. Эчтеке деп айта албай калат, эчтеке деп. Анткени ичиндеги эгер бул биринчи эмес, биринчи баягы зордук, зомбулук болсо, ошол маалда катып калса, анан дагы кайталанса, ошондой сыяктуу учурлар болсо, анда катып калат да. Дене катып калып эмне кыларын билбей туруп калат экен да. Бул стресс, реакция на стресс деп коет. Бул стресс болгондон кийин эчтеке кыла албай калат. Муну да күнөөлөсө болбойт. Бул адам өзүнө ээ боло албай калат. Бул реакцияны биз ушундай учурларда эмнеге баягы урушпайт, эмнеге каршылык көргөзбөйт, эмнеге милицияга заявление жазбайт, эмнеге мындай кылбайт деп. Бул ушул реакцияны айтсак болот да. Казакстанда дагы ушундай учур болгон, зордук, зомбулук болгондон кийин анан суицидке барган мисалы. Ал дагы кандай бир баягы зордук, зомбулук ушунчалык ал үчүн уят болгондон кийин, аны эч кимге айта албай калгандан кийин бул бир эле вариант өзүнүн өмүрүн кыюу. Баягы барктуу деп айтып атабыз ошо. Мисалы мага клиенттер келет, клиенткалар келгенде мага мына эркек жагып атат деп айтышат да. Анан Эркек жагып атат. Кайсыдыр бир эркек жагып атат, бирок бир нерсеси жакпай атат деп мындай ойлонот. Анан кийин көбүнчө баягы финансылык поддержка ошол жагы кызыктырат да. Анан эгерде ошол сенин акчаң көп, эч кандай сага поддержка керек эмес, ошол эркекти тандай элең дегенде көп жок дейт. Мисалы ошого көп ошондой бир өзүнө сүйөнүчү жок да, мындайчы поддержка бере турган же финансовый поддержкасы жок. Анан кийин баягы өзүнө жакпаган мамилелерди тандай башташат да. Ошол эле баягы эмнени айтайын дегеним, кыздарды баягы агрессиясын көрсөтүп, өзү калана акча таап, өзү иштеп, билимдүү болуусуна жол тоспой жардам берсек, алар өзүнө мыкты турат дагы. Кийин балдар да сону тарбиялайт. Ами күйөөсүнө да, кайненесине да спокойно сүйлөшө алат. Баягы коркуп, качпай, же аңкылдап урушуп кетпей, спокойно сүйлөшө алат да. Ошол барктуу болуш үчүн анан бизде көп баягы оңой эле, эрге тийиш оңой эле, бала төрөш оңой эле деп коет да. Ал абдан чоң, кыйын процесс. Ошол кыйын процесс экенин билсе, чоңоюп, сепарация болуп, мээ менен жетилсе да, эне болуу кыйын экенин түшүнөт дагы, ал кыздан ойлонуп, боюнда калат да. Мисалы эркектен эме кылбайчы, эркекти карап отурбай, ооба төрөй бер деп коет эркек. Анан биринчи кыйналатын аял да. Анан ошондо
ошол бизде еще баягы өзү менен өзү чоңойрот дейт да, көбү ошол ойлойт. Ар бир баланын өзүнүн рызкысы бар деп коет го бизде. Ошондой деп ойлойт да биздикилер. Эме кыйын экенин түшүнгөнүбүздө андай кыздар сал ойлонуп төрөйт да, боюнда калат. Ошого анан бизде мисалы бүркүттөрдүн эмесин айтып берген жагат да, мисалы бүркүттөр кандай аялы эркек тандаганда мынтет экен, чубукту жерге ыргытат экен дагы, ал бүркүт жерге түшүрбөй кайра алып келип бериш керек экен. Ошентип баягы тандаганда ошентип тандайт экен да. Ажакты. Анан кайсы бүркүт ошону чубукту жерге түшүрбөй алып келип берсе, ошол болот деп ошону тандайт экен да. Багып кете алчу бүркүткөн дейт. Азыр түшүндүрүп берем эмнеге ошентип тандайт чубукту. Анан экөө мындай эмелерин жууп бүй кылышат экен, жылуулук бүй кылып баалуу болушат экен дагы. Тамак алып келип, чоңоюп кичине эмелер чыгып, канаттары чыгып даяр болуп калганда апасы алып туруп баягы балапаны түртөт экен жергечи. Жерге түрткөндө атасы учуп барып баягы жерге түшүп кеткиче аны алып кармап калыш керек экен. Өлүп калбаш үчүн. Учканды үйрөткөн. Анан ошентип атып баягы бала балапан учушту үйрөнөт экен. Ошо чыбык бул ошол мени баланы түрткөндө куткарып калабы деген. Бизде деле мисалы жагыда ошентип биз дагы эркектер тандашыбызды билишибиз керек да. Эмнеден мен баланы төрөгөндөн кийин мен мындай көп аялдар депрессия болот. Мен кыйын акыбалда турам. Ошол баланы башка бир здоровый адам алып кетиш керек да. Мисалы женская смертность барып турабы, оңой эмес да бала төрөлүш. Ошондо ошол адам жакшы ата боло алабы деп ошону чыбыкты чынчыкчалык акылыбыз болсо дейт. Ошону ойлонсок, коркпой, эркектер толтура. Жакшы эркектер да толтура. Аялдар деле. Аялдар да толтура, ооба. Аялдар да толтура. Просто биз баягы кичинекей бир кичинекей эле опытты көрүп алып, ошондой эле издей беребиз да. А эгерде мындай мынтип коркпой карасак, өзүңө ылайыктуу сонун адам таба аласың да. Сиз айткандай, сиздин бир постуңузда бирөөгө сонун аял, бирөөгө сонун эркек, а бирөөгө ончо эмес. Ошол өзүңө сонун болгону экөөң жага турган ценность. Мисалы кээ аял айтышы мүмкүн, мен балалуу болгум келбейт. Ошол почему бы нет? Да, мен дагы балалуу болгум келбейт деген эркек табып. А бизде эркекке бала керек эмес да. Эч ким эркектен сурабайт, бирок мынтип карап көрсөңүзчү. Мага керек бала, мени карайт деп боюнда кылып алышат кыздар да. Мен ойлойм, биякта деген баягы эмнеден андай тандоолор негизи келет да. Биз көп байкайбыз да. Жакшы бала анан мындай начар кызды тандалыптыр, же жакшы кыз анан начар баланы тандалыптыр депчи. Биякта тереңирээк карап көрсөк, бул баары бир тандообуз деген биздин тажрыйбабыздан, андан кийин биздин травмабыздан болот экен да. То есть травма деген бул эмне? Бул баягы байланышты түзгөндө биз же болбосо здоровый отношения, же болбосо нездоровый отношения курабыз да. Биз баягы өзүбүз балким түшүнбөйбүз эмнеге бул мамилелер деген туура эмес. Бирок баары бир ошол мамилеге биз умтулуп бара беребиз. Анан кээкилер келет, айтат, мындай жигит менен же мындай кыз менен тааныштым, мындай экен, тигиндей экен, бирок мен баары бир жакшы көрөм депчи. Баягы бул жакта ичиндеги карама каршылык пайда болот да. Карама каршылык эмне? Бир чети түшүнүп атат. Бул жигит же бул кыз мага баягы туура келбейт. Эмоционалдык жактан, тарбия жактан, мындай көп нерсесин кабыл алгым келбейт. Бирок эмнегедир мени баары бир ошол жигитке тартып атат, же ошол кызга тартып атат деген мындай клиенттер келет да. Ошондо биз карап чыкканда, кээки учурларда биз алар айтат, көп нерсени мен чыдай берем. Урса дагы чыдайм. Кээки учурларда кредит алып кетет, же мисалы анын ордуна деген иштейт, эркек мисалы камсыз кылбайт. Же карама каршы аялдардын баардык эме мүнөзүн чыдап, эмнеге башка кызды тандабайсың десе, башка кыз менен анча эмоцияларды мен сезе албайм депчи. Ошондуктан бул жакта карап келгенде биз ошо мамиле курууда, анан тандоодо дагы тереңирээк терапия негизинде карап келсек, биздин тандоо жөн эле эмес да. Бул баары бир биздин кандай бир тажрыйбабыз менен, анан травма менен байланыштуу болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ошондой адамдарды тандайбыз. Ички дүйнөбүздүн аң сезимибиздин абалына жараша партнер тандайт экенбиз, Бул жакта
эки нерсени карап кетишибиз керек да. Бул менин жеке проблемамбы, ичимде болуп аткан, же экөөбүздүн ортобузда болгон проблемабызбы? Эгер экөөбүздүн ортобузда болгон проблема болсо, анда барып семейный консультация алып, биз өзүбүзгө жардам ала алсак болот. Эгер менин жеке проблемам болсо, мен аны өз алдымча чечишим керек. Анан эгер мамилелерде силерде дайыма мындай проблемаларыңар улам-улам кайталана берсе, бирок силер турмушка чыга элексиңер, анан ойлонуп атасыңар, балким мен кандай бир начар киши окшоймун, менде мамиле болбой атат депчи. Аны дагы карап кетишиңер керек. Силердин ичиңерде кандай проблема бар, что сиз ушундай кишилерди тандап атасыңар өзүңөрдүн мындай мамиле курууда. Ден соолугу чың, ден соолугу чың эмес мамиле дегенди токтолуп кетесиңерби? Суранычы. Ден соолугу чың бул азыркы тренд болуп атат, абьюзивный отношения, мисалы абьюз бул зордук зомбулук, бул баягы бири-бирин сыйлоосу, урматтоосу жок, бири-бирине болгон мындай мамилесинде сүйүү жок болсо, бирок баары бир деле кала берсе адамдар, бул мындай ден соолугу чын эмес мамиле. А бири-бирин сүйүп, урматтап, бири-бирин тең карап, бири-бирине болгон колдоосу, анын бири-бирине болгон ишеними деген чоң болсо, анда бул здоровый отношения десек болот. Анан мамиледе деген бул чектерди дагы билүү. Мен сүйөм, ошон үчүн мен сени текшерем. Мисалы, алда бред ревности деп коет. Мисалы деген кандай болгон күнү дагы аялдар дагы эркектер бул неме менен ооруйт. Ишенбейт, кызганчаак болот, ишенбестик болот. Жөн жерден чыр-чатак конфликттерге алып келет. Бул анда тоже нездоровый отношения. Жөн-жөн эле мисалы. Биз айтып атабыз, ошол учурларды кызганычтын аша чаап кеткен мисалы. Ал диагнозбу? Ал деген мамиледе деген ошол ден соолук эмес. Бул тең салмактуу мамиле эмес, бул бири-биринде мындай сүйүү, ишенич деген жок, же кандай бир проблемалар бар дегенди билгизет. Сүйгөн киши кызганыш керек дешет го. Антип эле болду. Кызганыш керек, бирок кандай бир деңгээлде. Мен айтып атам, баягы ушундай учурларда бул кызганыч деген аша чаап кеткен учурларда. Мисалы деген телефон албай калды, 1 секунд, бир гудоктон кийин алыш керек, же болбосо 2-3 эме өтүп кеткенден кийин ким менен жүрөсүң, аякта жүрөсүң, ишенич жок мисалы. А бул нормага кирбейт. Дагы кыздарга бир эме, баягы өздөрүн коомго ылайыктуу болуп жасаганга аракет кылышат го. Мен баягы психотерапияга келгенде менде да ошондой бир ойлор болчу эле да, болчу эле. Анан келсем, көбүнчө биз либидо биринчи сүйгөн адамыбызга окшоштуруп тандайт экенбиз. Биринчи сүйгөн атабыз, биринчи сүйгөн апабыз да. Же ошого окшош, же карама-каршы көбүнчөчү. И ошондо, канча проработанный болбосун, всё равно вот эта любовь есть, да? Вот к маме или к отцу ошого таянып тандайбыз. Ошондо мен не дейин деген, по-любому силерге окшогон бир апа болгон да, бир балада. Ошо кыздарга айтайын деген, будьте собой, и по-любому силерди бирөө тандайт да. Вот желательно быть собой, бирөө айткандай эмес да. Мисалы мен бир күнү балам бир кыздын сүрөтүн көрсөтөт, мен ошол кызды жакшы көрөм депчи. Бүтүп карасак, кызым назик, мындай женственный да, мага караганда. Чогон гүлдеген кыз экен да. Балам да кичинекей эле мындай, арлык мындай бала да. Кызым экөөсүң ушул дедик да. Анан бүтүп отуруп алып ойлонсом, мен мындай чогон гүлдегенмин да. Ойлонуп турам. Да, конечно, дедим, мен мындай болуп турсам дедим, балам ошондой кыз тандайт да депчи. Ошондуктан, то есть, мындай бизде деле айтып коет баягы, кайнене экөөнүн зүбөлөсү бир экен, келин экөөнүн депчи. Кыздар деле карап камырынан. Да, кыздар деле карап көрсөк, атабызга окшошураак, же атабызга вообще окшобой турган, же атабыздай мамиле кылган эркек тандашат да. Ошо про что баягы мени сүйбөй койт, же карабай койт эмес, просто окугула, билим алгыла, өзүңөргө вкладываться эткиле, жакшы кесипке ээ боло, эл көргүлө, жер көргүлө, бирок өзүңөрдү баягы перекраивать этпегиле. Бул да. Жакшы, дагы бир неме карманым суроо берди эле дагы берип койгула чертең эфирде деп телефонго кирип кетип атат балдарыбыз деген чоң көйгөй бар экен да. Анан ошону биз кантип балдарыбыздан ошол телефондон чыгарабыз, айрыйбыз. Ай, тилим тешилип бүттү, мен аябай баламды эмне кыларым, кантип спасать этерим билбей атам деген сөздөр. Азыр мындай көйгөй деген бул балдарда да эмес, чоңдор дагы бул зависимость пайда болуп атат гаджеттерден.
ар бир эле мындай 21-кылымдын азыр эң негизги көйгөйү ушул болуп атат да. Көп учурларда биздин мамилебиз деген бири-бирибиз болгон мамилебиз деген бул сообщение аркылуу, мессенджерлер аркылуу болуп аткандан кийин биз көбүнчө чыныгы мындай контактты түзө албай калып атабыз да адам менен сүйлөшүүдө бири-бирибиздин көзүбүздү карап, бири-бирибизди угуп, бири-бирибизди сезип, ушул деген азыр экинчи планга өтүп кетип атат да. Бардыгы деген гаджет аркылуу чечилгенден кийин биздин коммуникацияда бул коммуникациялар бузулуп атат. И чындыгында азыр бул проблема бардыгы үчүн, ата-эне өзү үчүн дагы, анан бала үчүн дагы. Мунун ар кандай ыкмалары бар. Мисалы, именно балдар менен неметкенде, бул балдар менен контакт түзүү. Биринчи. Контактыңар жок болсо, ал телефонду тандайт. Экинчи, бул ар кандай ыкмалар менен ошо телефондон чыгаруу. Мисалы, поездкалар болобу, оюндар болобу, бул ошону баланы аралаштыруу. Бирок бул жакта башка проблема болот. Сиз кызыктыруу жактан баары бир телефонго утуласыз. Аякта кызыктуураак болот. Кандай ата-эне деген болбосо, тиги жерде кызыктуу болгондон кийин ал жака ал көбүрөөк умтулат. Ошондуктан биякта осознанный выбор деп коет. Осознанный выбор бул бала деген же чоң киши деле ошо телефон менен зависимость пайда болсо, ошондон чыгыш үчүн өзүн деген бир чети чектегенди үйрөнүш керек, бир чети ошондон чыкканды үйрөнүш керек да, сыртка чыкканды. Чын эле контакт түзгөндү үйрөнүш керек. Бул же болбосо ошо чектөөлөр менен байланыштуу болушу мүмкүн. Мисалы, мен күнүнө деген 2 саат телефон колдоном, же 1 саат. Кээбиркилер соцсеттерди өчүрөт. Кээбиркилер родительский контроль коет. Мисалы деген телефон, YouTube же болбосо башка эмелерге чектөө койгондо телефон өзү автоматикалык түрдө убактысына жеткенде өчүп калат. Бул техникалык эмелер, жетүүлөр, родительский контроль, анан ушундай сыяктуу нерселер. Психологиялык жактан карап келсек, бул созависимость деген баланын деген ошол телефонго кирип кетүүсү, бирок сырткы дүйнөгө чыкпаганы. Ошо чыгарыш үчүн эми ар кандай ыкмаларды жана айтып кеткендей, анан бул жакта өз алдынча дагы балким кээ бир учурларда телефон менен аябай катуу берилип кеткендерге балким алистердин да жардамы керек болот. Мектепте психолог болсо, же болбосо ошол эле башка детский психологко барып кайрылып, ошо менен биргеликте чечсеңер болот деген ойдомун. Дагы бир көрөрмандардан келген суроо. Мен жооп бере албай койдум. Анткени бирөөнүн үй бүлөсүнө эми адис болбогон соң баш багып эле анан монтишин керек дей албайсың да. Бул чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн бир кыз жазды. Мени күйөөм ала качып кеткен, бала төрөлдү, бирок сүйүп кете аламбы деп десем, андан ары жашай албайтам, сүйө албайтам, көңүлүм суз, мен ушинтип эле ончукпай эле андан ары жашап кете беришим керекпи, же кандай кылышым керек? Дагы бир эже жазды. Ортобузда 4 бала бар. Мындай күйөөм жаман эмес, жакшы эле, кесир кылбайын дейт да. Анан бирок такыр мындай ал адамга көңүлүм жок. Мен өмүр бою көңүлүм жок болсо деле байланып жашашым керекпи, эмне кылышым керек дейт да. Ошону жооп берип койгучу. Алар жоопкерчиликти сизге өткөрөт. Бизге консультацияда келгенде психологдор эч качан жоопкерчиликти өзүнө албайт. Эмнеге? Эгер андай болсо, мындай тиндей кыл десе, анда биздин сөзүбүз менен жашап калат. Же сиз деле айтсаңыз, анан бирдеме болуп кетсе, анан кийин сизге кайра нааразы болуп келет. Мисалы, сен айткансың мага, мындай болсоң, анда деген жакшы болуп кетмек эмес беле депчи, ажырашып кетиш керек болчу деп айтпадың белең деп келет. Анда биз айтабыз, проблема эмнеде болуп атат? Сенде ичиңде мындай ишеним жетиштүү эмес болуп атабы бир чечимге келүү. Анда бул бир проблема.
Экинчи проблема балким бул ичиндеги коркуу сезимдер пайда болуп атат. Каяка барам, эмне кылам? Анда это работа с вот этим страхом, то есть ички коркуу сезими менен иштейбиз. Кээкиде күнөө сезими пайда болот. Мисалы деген ата энеси, башка коом, мисалы тааныштары деген критикаласа, өзү деген ошондон коркуп кете албай калып атат. Бул кетип калуу же кетип калбоо эмес, биз биринчи сөзсүз эме карайбыз да, мамиледе кандай проблемалар болуп атат. Кээки учурда айтат, мен үйөм деген аябай жакшы гүл алып келип берет, көңүл бурат, анан тигиндеринде кылат, бирок баары бир деле көңүлүм суук болуп атат депчи. Анда проблема анда эмес, проблема ошол аялда. Аял өзү психологко барсын. Өзү психологко барыш керек. Бирок барганда дагы биякта деген биз жардам бере турганда ошо жоопкерчиликти кайра кайтарып беребиз да ошол аялга. Аял деген ошо өзүнүн ички проблемаларын чечүү үчүн биз ошол проблемалардын негизинде иштейбиз. Күнөө сезими, коркуу сезими, кандай ойлор келип атат, бул каяктан келген, каяктан калыптанып келген, вообще бул үй бүлө деген кандай курулган. Эгер ала качып кетсе, анда бул тарыхында негизи ал ага тийгиси келген эмес мурун эле. Ал тааныш эмес болчу же тааныш болчу. Ошону да биз карап келебиз да. Анан эмне азыркы учурда кармап атат, кээки учурда эгер бала төрөлүп калса, бул баягы бала үчүн дагы көп ойлошот, эми атасы жок болуп калабы депчи. Анан ошондуктан коркуу сезими пайда болот да. Эми бул проблеманы жеке чечиш керек баары бир деле. Мындай бир кеңеш бергенден мен алыс болом. Биринчи дагы учурда, экинчи дагы учурда. Эгер ошол проблемаларын өзү үчүн чечкенден кийин кээде болуп калат, консультация бүткөндөн кийин өзүнүн проблемаларын чечет, анан ажырашпай калат. Эмнеге десе, бул оказывается менде экен проблема деп. Кээде ошол проблемаларын чечип туруп ажырашат. Ажырашууга кеткенден кийин анда дагы көп нерселер проблемалар болуп башталат да. Мисалы деген бул тиричилик проблемалары, ошол жумушсуздук болушу мүмкүн. Бирок ал проблемалар башка деңгээлде. Психологиялык проблемалар балким ошо жок болуп калат. Жакшы. Азыр психологиянын өнүгүп атканы, силерге окшогон жакшы психологдор чыгып атканы мени абдан кубандырып атат. Анан силер түштүк психотерапия институту, ал эмне деген институт, түштүк тарапта психология жат кандай өнүгүп атат, ошол жакка акыркы суроолорум болсун. Психотерапия институтун биз 1 жыл болуп калды ачылганыбызга. Азыр 1-чи ступень чыгардык. Питерлик гештальт терапевттер менен кошулуп, ЯГТ аккредитациясын алуусу үчүн питерликтер менен кошулуп иштеп атабыз. 1-чи ступень деп коет, анан 2-чи ступень деп коет. 1-чи ступеньде биз студенттер как клиент катары өзүн терапия кылат, групповой жана психика жөнүндө лекция алышат. А 2-чи ступеньде уже сен как психотерапевтке даярдагандай даярдайт. Ал жерде сен кандай сезип атасың деп сурабайбыз, ал жерде уже четко жумуш болот да. Ошол 1-чи ступеньге бизде азыр закон жок болгон үчүн конкретно психология жөнүндө 1-чи ступеньге психологиялык эмеси жок, келсе болот диплому жоктор. Бирок 2-чи ступеньге өткөндө уже студент же диплому бар болуш керек. Ошол сиздерди чакырам, если кааласаңыздар, адамдын психикасы жөнүндө түшүнүгүңүз болушун кааласаңыз, өзүңүз жөнүндө түшүнүк болушун кааласаңыз, жакшы туура мамилелерди курушты үйрөнгүңүз келсе, балага туура тарбия бергүңүз келсе, окууга чакырабыз. Биз Ошто жана Бишкекте жакшылык окуйбуз, сабак өткөрөбүз. Жана ар кандай башка услугалар дагы болот. Анан могу өспүрүм менен мамиле кура албай атсаңыздар, биз бир гана бизде эмес, Бишкекте дагы толтура өспүрүмдөргө ар кандай курстар бар. Ошо эмоциональный интеллект ба психотерапевттер өткөргөнчү. Кичине акча бериш керек, өтө деле кымбат эмес, 5000. Ошого берип болсо дагы балдарыңарга жардам берсеңер болот. Өзүңөрдүн колуңардан келбей атса, это хорошая поддержка. Ошондо 1-чи тепкичти билими жоктор окуй алат, 2-чи тепкичке келгендер болсо билими барлар келип, анан практика жүзүндө кантип кардар менен иштешүүнү үйрөнөт, Ооба. 2-чи тепкичке өткөндө мен 2-чи тепкичке өтөм десе, ондо тапшырасың деген условия коебуз бизчи. Анан мен студент менен корочка менен келет, анан биз алабыз. Эме бизде институт бар, ал лекция, база, институт. А биздики практика да. Международный деңгээлде 2000 саат институттун базасы болуш керек.
и 1750 саат практикалык база болуш керек. Бизде эми закон жок, бирок биз международный законго таянып азыр аракет кылып атабыз, окуп иштеген. Эртең Кудай кааласа закон чыкканда биз баш ийебиз, макулбуз, мына биз дагы аракет кылып атабыз ошондой деңгээлде окуп иштегенге деп көрсөтө алыш үчүн. Бул баягы сертификация эмеси маселеси болуп атат. Биякта сертификация өтүш үчүн психолог болуш керек, диплом болуш керек. Диплом негизинде биз терапевт деген сертификат беребиз да. Экинчи тепкичте. Биринчи тепкичте бул өзүн таануу деген. Анан психологияда деген багыттар да аябай көп. Ошол багыттардын бири бул гештальт терапия. Чоң, сонун багыт. Сиз Бишкек мамлекеттик университетинде окутуучусу, кафедра психология. Аякта мындай психологиянын негизи азыр ушул чоң университеттерде абалы кандай? Окуй берсе чын эле жакшы психологдор чыгабы же жөн эле эптемей психолог болобу, кандай болот? Психолог деген бул мындай кесип да, баягы силер негизги билимдерди аласыңар, теориялык, бул жакта практикалык база дагы бар университеттерде. Ошону да карап тапшырышыңар керек болот. Мектептерде социальный объекттерде бар. Ошол келишимдерди карашыңар керек. Университеттер барбы ошондой практика? Анткени университеттин өзүнүн негизинде бул илимий. Анан теория жактан бул даярдануу. Бүткөндөн кийин ал жок, диплом берилгенден кийин негизги психотерапевт, психологдор даярдалынат. Бирок аны деген өнүктүрүп, өстүрүп, баягы тажрыйба алыш үчүн ар бир бүткөн студент өзүнүн кесиптик өнүгүүсүнө салым кылыш керек да. Бул врач сыяктуу. Силерге доктор деген баягы эме берет, диплом. Бирок андан кийин силер ординатура өтүп, бир багыт боюнча иштеп баштайсыңар. Иштеп баштаганда анан кийин тажрыйба алып, анан билим алып, анан чыныгы психолог болуп калыптанасыңар. Бул жол узун болгон менен, бирок аябай кызыктуу. Ошондуктан каалоочуларга ошол психология багытында өсүп, окуп, дипломдон кийинки дагы билимиңерди алышыңар керек деген. Демек өзүн тааныгысы келгендер, психология жакында илим алгысы келгендер. Кошуп коюнчу, мен эмнеге тандадым? Биринчи айланочу эле сонун болот экен да. Өзүңдүн досторуң сонун болот экен да, мындайчы. Аң сезимдүү, өнүккөн, бир тилде сүйлөйсүңөр. Мындай сүйлөшө аласың. Сонун сүйлөшүүлөр көп болот да. Мен мындай коллегалар менен сүйлөшүп отурган абдан жагат. Анан мен да мындай түшүндүргөндү жакшы оңой түшүнүшөт да. Баягы машина айдаган үйрөнгөнүбүздө лекция болот отдельно, анан кийин машинага отуруп практика жүзүндө отдельно үйрөнөбүз. Ошол отдельно лекция бул институт. Машинага отуруп алып айдоо бул ошол биз психотерапевтический биз да. Биз ошол бири-бирибизде тренерлердин коштоосунда үйрөнөбүз бирибизде друг на друге. Ошол мындай экөөбүз эки башкабыз, бирок бир куштун эки канатындай. Мындай айткандачы, экөө тең керек. Булар профессиональная ассоциация. Ассоциация бул уже кесип алган психологдор өзү бир бирикме бар да. Булар кесипкөйлөр. Биз университетте деген негизги билимдерди беребиз. Негизги билим жок болуп калса, буларга келсе, булар менен иштеше албай калат. Бирок көбү деген азыр проблема мындай болуп атпайбы? Ар кандай курстарды бүтүп алат, анан кийин өзүн психолог деп эсептейт. Бул дагы туура эмес. Бул туура эмес, анткени деген негизги билимдерди алыш керек. Элестетип көргүлө, анын деген бир расстройствосу болсо, анын деген психолог билбесе, анда деген аякта деген психолог эмес, психотерапевт же болбосо психиатр керек болуп калат. Ал өзүнүн багыты боюнча өзү курста үйрөнгөн эле бере берсе, ал натыйжасы жок, акчасы да кетет. Анан курсту бүткөн киши деген өзү эсептейт, мен туура кылып атам, мен ошо курсту өткөм деп, бир эле курсту өткөн. Биз канча курсту өтөбүз? Мисалы, биз ошол негизги базаны бергенден кийин ошондо деген психолог деп айта алабыз да. Ошо дипломдун негизинде иштеген бул туура. Анткени ар бир эле нерсенин биринчи биз кесип алабыз, андан кийин иштейбиз. Иштеп баштап туруп, бияка келип курстарды өтүп өзүн өнүктүрсө болот. Сонун. Келип бергениңиздер үчүн аябай ыраазыбыз. Рахмат. Бүгүн аябай Кыргызстанда болуп аткан орчундуу, олуттуу темаларды козгодук деп ойлойм. Психология бул адамдын жан дүйнөсүн изилдөө, бул билим, бул жаат, бул багыт мага абдан жагат. Өзүмдү издөөдө, өзүмдү
калыптандырууда аябай чоң жардам берген. Ошон үчүн психологдорду атайын чакырып алып келип суроо бере бергеним негизи ошондон ар бирибиз көрүүчүлөрү эгерде бүгүн тыңдап атып, кап мен ушундай катам бар экен, мен ушунусунан иштешим керек экен, же болбосо бул билим мага аябай пайдалуу болду дегендер кичине эле бир уут сээп койсок, эртең көрүп чыгат. Ар бирибиз өзүбүздүн катабыздан иштейбиз, ар бирибиз өзүбүз менен беттешебиз, жараларыбызды айыктырабыз. Анан коомдо дени сак, сонун мамилелерди кура алабыз деген ойдомун. Дени сак үй бүлөлөр чыгат, дени сак балдарыбыз өсөт. Ошону менен дени сак коом болсок өлкөбүз өнүгөт дегендей айтор мамлекетибизге болгон кичинекей салымыбыз болсун. Сизге рахмат, ушундай чоң салым кошуп, адамдардын жан дүйнөсүн айыктырууга жардам берип атканыңыздар үчүн бул коомго болгон эң мыкты салымдардын бири деп эсептейм. Чоң рахмат. Мейманда жакшылык менен айна болду. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, өзүңөрдүн пикирлериңерди, же болбосо комментарийлериңерди сөзсүз түрдө алдына жазып коюңуздар, биз менен ой бөлүшүңүздөр, дагы кандай меймандарды күтөсүңөр, дагы психологдорду чакырып калсак кайсы жааттарда сүйлөшүүбүздү каалайбыз, айтор жазып коюңуздар. Анан каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.